Улуттук биринчи каналдын эфирин телевизиот программасы улантат. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгуу кызматы бул жолку рейдте ондогон мас айдоочуларды кармады. Андан сырткары жол эрежесин одоно бузган миңдеген унаа ээлерине чара көрүлдү. Аны менен катар бүгүнкү көрсөтүүдө көзү ачыкка 100 000 долларын алдаткан аялдын окуясы, ошондой эле Борбор калаада сойкулукка каршы өткөрүлгөн притон рейди тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгуу кызматы бул жолу дагы дем алыш күндөрү Борбор калаанын көчөлөрүндө күзөттө болушту. Адаттагыдай эле рейд башталаары менен мас болуп алып рульга отурган айдоочулар колго түшө баштады. Маселен, бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа Чүй проспектиси менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинен жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Айдоочуну текшере келгенде ал мас абалда болуп чыкты. Алыстан эле спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Агам чоң кызматта иштейт, сыйыңар менен бошотуп койгула деп да коркутуп көрдүм. Бирок айдоочунун жоопкерчиликтен оңой кутулуп кетүү аракетинен эч кандай майнап чыккан жок. Республикалык наркология борборунда текшерүүдөн өткөрүлүп, тесттин жыйынтыгы унаа ээсинин чындыгында спирт ичимдигин ичкенин аныктады. Андан соң айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, унаа айып короого киргизилди. Болжол менен саат 12:35 чамасында Kia үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Жыйынтыгында наркологиядан өткөзгөнбүз. Айдоочу өткөзгөн убакытта мас абалда унаа башкаргандыгы тастыкталды. Жол коопсуздук кызматкерлеринин рейди андан ары уланып, таң атканга чейин мас болуп алып рульга отургандардын аягы суюлган жок. Сиздер көрүп жаткан боз түстөгү Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаа чектүү катары токтотулуп, айдоочусу текшерүүгө алынды. Айдоочунун мас абалында экени алыстан эле көрүнүп турду. Бирок аны расмий аныктоо үчүн унаа ээси Республикалык наркология борборуна алынып келинди. Айдоочу алгач баш тартып, жол коопсуздук кызматкерлерин бир топко убара кылды. Бирок акыры мыйзам шартына көндү. Экспертизанын жыйынтыгы унаа ээсинин спирт ичимдигин ичкенин аныктады. Бул үчүн ага атайын протокол толтурулуп, унаасы айып короого жеткирилди. Болжол менен түнкү саат 11:30 чамасында 7 апрель Акынбай көчөлөрүнөн ушул Toyota Camry үлгүсүндө автоунаа токтотулган учурунда айдоочу спирт ичимдик ичип алганга деп шектелип бул жакка алып келгенбиз. Азыр спирт ичимдик ичкени такталды. Азыр болсо айып короо станциясына алып барып машинаны киргизебиз. Жол коопсуздук кызматы дем алыштагы рейдин бир гана Борбор калаада эмес, шаардын тегерегиндеги конуштарда дагы жүргүздү. Күтүлгөндөй эле бул жакта дагы спирт ичимдигин ичип, мас болуп алып унаа айдап жүргөндөр ондоп саналат экен. Инспекторлор жол эрежесин одоно бузуп колго түшкөн айдоочуларды дароо эле наркология борборуна текшерүүгө жөнөтүп жатышты. Алардын баардыгына тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаалары айып короо жайына киргизилип жатты. Алдын ала маалымат боюнча 15-нен 21 сентябрга чейин өлкө аймагында 22 000ден ашык жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Анын ичинде унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар, авто ээн баштык жана белгиленген ылдамдыктан ашуу боюнча эреже бузуулар бар. Бул жолу жол коопсуздук кызматы өткөргөн рейдтин алкагында Борбор калаада жана анын тегерек четинде мыйзамсыз негизде күйүүчү май сатылып жаткан жерлерге текшерүүлөр жүргүзүлдү. Ага катар ушул дем алыш күндөрү 102 ыкчам номурунан түнкү саат 2 чамасында күйүүчү май сатып жаткан соодагердин мас абалында экенин айтып арызданган жарандардан телефон чалуу түшкөн. Ыкчам топ дароо аталган дарекке келип, ал жерде бир катар мыйзам бузууларды аныкташты. Кармалган адамдарга бузуулар кодексинин негизинде протоколдор толтурулуп, мыйзам чегинде чара көрүлдү. Sen s***sun deyim? Sözümü deyim. Аймактагы карма өкүлү 7 шаардык бөлүнгөн Сыровок аймагы боюнча. Бизге
Ордо эки жаңы кылмыш объездной тараптан ошо бензин сатуу боюнча жаран кармалган. Учурда мас болчу. Ошол кээде өткөргөн алып келдик. Учурда положительно чыктык. Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ушул дем алыш күндөрү дагы Борбор калаада притон аталышындагы атайын рейд өткөрүп, сойкулук менен алектенген кыз келиндерди кармады. Иш чаранын жүрүшүндө шаардагы ар кандай сауналар, суткалык батирлер, мейманканалар текшерилип, анда интим кызматтарын көрсөтүү менен алектенүүгө шектелгендер кармалып, текшерүүгө алынды. Кармалган жарандар Республикалык наркология борборунда анализ тапшырып, андан соң тиешелүү протоколдор толтурулду. Милиция кызматкерлери Борбор калаадагы интимдик кызмат көрсөтүүчү жайлар же мындай иш менен алектенген адамдар тууралуу маалыматы бар жарандарды 102 ыкчам номуруна чалып, нөөмөт бөлүмүнө билдирүүнү өтүнөт. Борбор калаада ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип, көзү ачык аял кармалды. Бул тууралуу Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек шаарынын тургуну жеке жашоосун жакшыртам деп 3 жыл бою көзү ачыкка барып, ага баш аягы $100 000 акча берген. Жыйынтык чыкпагандан кийин ал милицияга арыз менен кайрылган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү 1995 жылы туулган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Кылмыш ишинин алкагында шектүү катары кармалган жарандын үйүнө кечиктиргисиз түрдө тинтүү жүргүзүлүп, тинтүү учурунда ар кандай формадагы шамдар, свечалар алынып, бул тергөөдө аныкталып, өзүнүн кылмыш жолун ушул ар кандай шамдарды, буюмдарды колдонуу менен кылмыш жолун уланткандыгы көрүнүп турат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бөлүмдөрүнө ата мекендик өндүрүштөн чыккан 150 автоунаа тапшырылды. Иш чара 16 сентябрда Бишкек шаарындагы эски аянтта өтүп, жаңы кызматтык унаалар Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын республика боюнча бардык аймактык бөлүмдөрүнө берилди. Алар кызматтык ишмердүүлүктү жогорулатуу, жол кырсыктарын алдын алуу жана жарандарга сапаттуу сервистик тейлөө көрсөтүү максатында колдонулат. 2025 жылы чыгарылган Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү жаңы автоунаалар заманбап техникалык жана санариттик жабдуулар менен толук жабдылган. Аларга Хайтера үлгүсүндөгү автомобилдик рациялар, GPS навигациялык тутум, видео байкоо камералары орнотулган. Ошондой эле ар бир унаада керектүү медициналык үкөкчөлөр, өрт өчүргүч жана авариялык эскерткич белгилери бар. Ушун менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.